Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Өзүңүздөр көп болуп жаткандай, учурдагы адамзаттын оор акыбалы, дүйнөдөгү табигый кырсыктар, аты жөнү аныкталбаган оор сыркоолор, адамзаттын деңгээлин ылдыйлап кетиши, бир жырткыч мүнөзгө өтүшү, бул ылгоо өткөөл мезгилдин ачык белгилери болуп саналат. Ылгоо өткөөл мезгил деген бул эски ушу аял эркек деген жашоодо жашап өтүп адам ак кара деген жашоодо жашап өтүп, эми ушу бир улуулук сыпатка калыптанууда көп адамзаттар же ушу табигый кырсык, же ден соолугунан, ишинен, малынан, пулунан, пикир келишпестиктен, жарым жандуу болуп калуудан, же жаратчыгуудан, ушундай бир оор кырсыктар аркылуу өсүп, изденип аркасыз, анан ушу улуулукка калыптанып кутулат, болбосо чындап эле өзүн тааныбай, ушу эмоцияда болуп, эски түшүнүктө ушу ак кара улутка бөлүүдө, же эски бир чектелүү агым диндерде башын ошого байлап, же болбосо ушул байлык, бийлик деген, күлкү, шат деген эски түшүнүктө калып, ошондон өсө албай өлөт, жоюлат, жок болот. Же болбосо ошол бал китептерде, ыйык китептерде жазылгандай кыямат күн ушул деңгээлде өтүп атат. Баягы жалпы жерди суу каптап кеткен жок, же жер астын үстүн болуп кеткен жок. Бирок табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети, табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Табият ар бир секунд жашообузга күбө дегендей, ушу жерине табият аркылуу ылгоо жүрүп атат. Кыямат күн жүрүп атат. Бул азыр көпчүлүк эски көр түшүнүгүнөн, эски көз карашынан бул улуулукту же улуулукка калыптанууну түшүнө албай атат. Эң биринчи бул эртедир, кечтир, жыл өтөбү, ондогон жылдар өтөбү, баары бир акталчу иш, дүйнөлүү талкуулоочу кеп кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан жаңы доордо жашап өтүү жол жобосу элге түшкөн. Ааламдан план, программа, проект, сунуш, тапшырма түшкөндөн кийин ушул ылгоо башталды. Эми ошол адам ойлоп тапкан программа, курал, саясат, ар кандай бир бизнес проект, каражат, кыргын кырсык гана алып келип атат. Бул баары бир акталат. Ошондуктан манасчысы же болбосо ошол дастан аркылуу Кудай кыргыздын бир байыркылыгын, улуулугун, сыйкыр менен жашаганын, бир доорун кыргыз эл корболуп, анан Манас бабам жаралып, анан төрөлүп, кайра келип, чаап, бириктиргенин, бийлегенин бир доор бөлүгүн ошо манасчылары же дастандар аркылуу берип өткөн болсо, азыр ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан келечектин мыйзамын берип атат. Ошондуктан кыргыз ааламдан келген өкүл далилдер, ошо дастандары, аттары, улуу маданияттары делип атканыбыз ошол. Эми улуу күчтөр, Кудай, анын улуу кызматчылары, ата тектин арбайлары
тирүүлөр аркылуу гана бул пендечилик жашоодо, көзгө көрүнгөн жашоодо ишин аткара алат экен да. Ошондуктан ар адам ушул доордо эмнеге жаралдым? Бекер жаралбагандырмын? Менин ааламдык кызматым эмне болду экен? Деп издениш керек. Кырсык адам кызмат милдетин аткарбаганда Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Тобо шүгүр дейли 70 жыл мурун жаралып калсак, согуштун запкысын көрүп калмакпыз. 90 жыл мурун жаралып калсак, согушка катышып калмакпыз. Азыр башка бир кыйрап аткан өлкөлөргө түшүп калсак, ошол ишенимде болуп калсак, дин талашмакпыз, Кудай талашмакпыз. Бир өздөрүн тааныбаган чөйрөгө түшүп калсак, жаралып калсак ошол жерде элди кырсыктырмакпыз. Тобо шүгүр дейли ошо кыргыз болуп жаралып калганыбызга, кыргыз жергесинде төрөлүп калганыбызга, Кудайыбызга ыраазы бололу, ушул заманга жаратып келгенибизге. Анысы кандай ошо ар адам миссиясын, жашоого жаралуу максатын, ааламдык кызматын билүү керек. Изденүү керек. Жаш балага сын айта албайсың да, ер жигитке, наристеге сын айта албайсың, өспүрүмгө сын айта албайсың. Себеби ал өсүп бараткан гана өспүрүм. Бир мезгили келген кезде анын дагы кызматы, милдети, көз карашы, ой толгоосу, элге болгон жакшылыгы өзгөрүп атпайбы? Анын сыңарындай дагы өзүңүздү дагы, мени дагы жаңыдан кабылдаңыз. Өзүңүздү дагы жакшылап тааныңыз. Кече эле Абдулдаев мындай эле адам эле, бүгүн жогорулап сүйлөп калыптыр деген түшүнүктө болсоңуз, анда сиз пассыз. Мен ушинтип эле жаралдым, эптеп эле оокат кылып көрөйүн деп эски жашооң менен жашай берсең, анда дагы сен жан дүйнөңдүн жардылыгы, пастыгың. Ошондуктан ар адам бул дүйнө эмне? Жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө болуп атат. Жан жогорку дүйнөлөрдөн барып, мына 6 катар ааламдан орун алууга милдеттүү, жоопкер деп. Урматтуу улуу журтум, эми ушу энергия деген сөз чыккан акыркы убакта. Ушу энергия өткөрүү, энергия топтоо, энергияны коротпо деген. Ушу энергия өткөн убакта адам айыгат, эстейт, калыптанат. Ошондуктан эң биринчи эскичиликтен кетип, ушу өткөөлдөн өтүп, улуулукка калыптаныш үчүн, же ааламдык түшүнүккө калыптаныш үчүн, же өзүңдү тааныш үчүн, же ааламдык кызматыңды кылыш үчүн эң биринчи ушу боштондук. Өзүңүздөрдү бул адамдын колунан келет. Кадимкидей эле бошотоюнчу деп, уктап атканда да кысылып алат экенмин деп, керек болсо отурганда да мынтип отуруп алат экенмин деп, өзүңүздөрдү бошотуңуздарчы, мындай сындап. Оюңар менен ушул ийнени көргөндө адам жан башын кысат го, ийне саярдан бошот деп медсестра, медиктер айткандай, сиздер да могу анча-мынча көз караш калдырып, кыжаалатчылык калдырып, кысылып алып атасыздар. Кысылып келгенсиздер. Мисалга мындай ойлоп көрсөң, бутуңду бирөө басып отуруп алса, астыңа киши болуп мындай машина илгери тар кезде отуруп калсаң, бутуң уктап калчу эле. Же басып отуруп алсаң, бутуң уктап калат. Ал кан чуркабай калган жок, ошо энергия жетпей калды. Аба бууп койгондой. Ансыңарындай өзүңүздөрдү бошотуп, анан ушу мантра деген сөз бар. Самабайтуу, жаратуу, өзүн тарбиялоо, эскини өчүрүү, жаңыны көчүрүү, өзүн өзү программалаштыруу, ушу жашоого жаралуу максатын аткаруу үчүн эң биринчи ушул самабайтууларды, жаратып айтуу сөздөрдү, мантра сөздөрдү кайталап айтуу керек.
ошол бошотуп атканда да өзүңүздү боштондук деген энергия бар. Кудай бир асмандагы отурган бир аксакал эмес, бир дөөгө окшогон чоң адам эмес, анын бир тактысы жок. Ал бир чоң энергия, нур. Энергия. Ошол энергия сизге калыптаныш үчүн качып кеткен касиет, периште деле ичиңен чыгып алып качпайт, ал деле бир ошол энергия, нур. Акыл сезим деле бул энергия, нур. Ошондуктан өзүңүздөрдү өтө бош кармап, мына бизге агайын туугандар чалат. Суу коюп коебуз, ошо сиз сүйлөп атканда. Кээде уктап калабыз, бирок эртеси ушу бир жума сактап ичебиз. Чындап эле ушу оңолуп атканыбызды, өзгөрүп атканыбызды, өзүбүздү жакшы сезип атканыбызды билебиз дейт. Анан алардын сөзүнөн кийин чындап ойлонуп көрсөң, суу информация кармайт. Суу жакшы сөз менен айтсаң тазарат. Мисалы антташып деле суу ичип атпайбы? Нике кыйганда. Анын сыңарындай ошол колуңуздардан келсе ошол информация кармайт. Бул чындык. Эл ошо практикасында көрүп атат. Бул ааламдык сабак айтылып атат. Молдо деле сууга дем салып берчү го. Кудайдын сөзүн айтып, мисалга. Анын сыңарындай ошол сууңуздарды коесуздарбы? Анан ошол колуңуздардан келсе жатып капталыңызданбы, чалкаңызданбы, болбосо ошо жөлөнүп отуруп буту колуңуздарды бош кармап, өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Мына ошо ааламдык сабак убагында эмне болот делгенде, ааламдык сабак убагында Кудай жанынын улуу кызматчылары, ата тектин арбактары, мазар ээлери, жөлөмөгүчтөр кызматта болот. Ар кимдин ниетине, тилегине, кудуретине, касиетине жараша калыптандыруу. Мисалы ошол улуулук сыпатка калыптанып, эскичиден чыгуу, калыптандыруу болот, касиет ыйгаруу болот. Эки көзгө көрүнбөгөн бийонур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Көп сырлар, көзгө көрүнбөгөн нурлар берилет. Чоң тазалануу болот. Ошондо эки дүйнө биригип атат. Мына инопланетяндар жерге түштү деп атабыз. Сүрөттөрүн көрсөтүп атабыз. Бул жерде да так берилет. Мисалга, жер эненин 3 баласы болуптур. Тум баласы жерде жашап өткөн аста тектин арбайлар экен, арбайлар. Бүгүн бирөө суроо кылып атат, ушу арбак менен арбайды мен түшүнө албай атам деп. Арбак өз арбайыңды тартчы дегендей, өз арбайыңды сокчу дегендей, арың барбы дегендей, жаның барбы дегендей. Жан чыкканда ушу воздухта биринчи бизден кийинки көзгө көрүнбөгөн дүйнө арбак экен. Эми арыңды бак деген сыяктуу окшойт да. Андан аранан ушу 3-чү дүйнө, жаннат дүйнө, жана молдолор айткан ал көрдө эмес, жаннат дүйнө, бейиш дүйнө, ааламда жан боштондукка чыгып кетип атпайбы? 4-чү дүйнө ушу соңку дүйнө, 5-чи дүйнө нур дүйнө, 6-чы ааламдык кызмат, анан 7-чи арбай болуу дейт. Ары байыган. Арбайда ким турат дегенде мына адам ата, көзгө көрүнгөн адам атанын обойне баштаган жерде бир кызмат кылган, мүмкүн пайгамбарларбы, элде карткандарбы, ошолор 7-чи катарда турат. Арбайлар Алланын астында жоопкер, өз 6 катар аалам үчүн. Мен дагы бала чакам үчүн жоопкерминби? Ага тууган үчүн жоопкерминби мисалга? Анысыгандай адам ата көрүнүп туруп анан Кудайдан адамзат үчүн илим түшөт деп атат. Дин түшөт деген жок. Илим деп атат. Эми илим башка го, изилденүү бул илим. Өзгөрүү, чектөө эмес, ал дин чектөө да бир рамка кармап туруу. Ал өзгөрүү, көп нерсени таануу, кадимкидей илим. Билим же болбосо мындай түшөт деди. Ошентип 10-15 жыл аян катары, кабар катары жаздырды. Кийин ошол аян Арстаналайга өткөнү закон болду. Адам атанын биз ошо жайдын толуп турган мезгилинде көрүндү эле деп, жайда эле чыгым болом, жайда эле бир
мындай кырсыгуу болот. Анан эмнеден деп изилденсем ошо адам атанын бир көзгө көрүнгөн күнүн белгилеп коюу экен. Күн узарганда касиеттүү болот экен да, жайдын мисалы июндун 18-21-леринде дейли. Күн жеткенге чейип токтогондо. Эми жакында декабрдын 18-21-леринде түн токтойт го, кыскарып тоюз узарып барып. Ансыгандай ошол кезде анан түлөө кылып, кой союп, ошо адам ата көргөн Зүлфия энени чакырып, өзүбүздөн илимдеш, көкүрөгү ачылып калган, өсүп калган адамдар болуп, анан ошол белгилегенде 2 жыл мурун. Адам ата караан болуп жүрсө, жарам болуп адамды арстаналайды кийди болот. Эми ошондо энергиясы кийди, нуру кийди. Же болбосо арстан алай атка өткөнү, алайга көрүнгөн ошол адам ата, анан адам ата көрүнүп алай алган эмне деген, мына 3 периште сага кызматта кылат деген. Ошондо периште, 3 периште жайгашкан адам ушуларды жазды. Кийин арстаналайга 40 периште жайгашты. Бул баары бир айтылчу нерсе, баары бир адам түшүнчү нерсе. Мына ошентип туруп анан бир ойчул дейбиз бу. Энерги отурган адам мына эфирден энерги өтүп атат. YouTube'дан көрүп, кече биздин ушу жердеш боордошторубуз, жердештерибиз Москвадан WhatsApp'тан жазып атат. Бир аял айтып калып, мен YouTube'дан көрүп, депрессиядан чыктым дейт. Ушундай мен кыйналып жүргөн экенмин, агай сизге рахмат. Тагдырлаш дегендей, дагы ошо биздин жердештер көрүп, мындай оңолуп атат дейт. Өзүбүздү таанып атабыз дейт. Урматтуу улуу журтум, ошондуктан кыргыз дүйнөнү башкарат. Эмнеси менен? Ааламдан илими түшкөндөн кийин мына кабар, китеп, закон менен кошо энергия берди да, башкаруу үчүн, калыптандыруу үчүн. Эмнеге мындай берди деп ойлонгондо, мына 2 мамлекет каражат аркылуу согуш болуп атат. Саясат аркылуу да бир 2 мамлекет согуш болуп атат. Бирине бири баш ийбей калды да. Кудай аркылуу баш ийбей атат, дин аркылуу баш ийбей атат. Анан ошо кезде энергия берип, анан биз эмне менен? От, суу, таш, аба аркылуу, бирөөлөрдүн аба аркылуу, ата теги аркылуу түш жөнөтүп атабыз. Ичинен өсүү болуп атабы? Табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети, аткаруучусу, кабарчысы. Ар бир секунд жашооңо табият күбө дегендей табият аркылуу талкалап атат, илгеп атат, өлтүрүп атат, жер титиреп атат. Анан изденип келген анан табияттын тилин билген ким? Ээсин билген ким? Илимдин ээси, ааламдан келген өкүл ким? Бул кыргыз деп туруп анан бизди тапкан атат. Анан биздин шарт эмне? Аалам сырын тааны, улуулукка калыптан, кудайлык сыпатты өзүңөн изде, периштелик сыпатка калыптан, арбай асфальт жебейт, арбай банк ачпайт, элди кырсыктырбайт, бурмалабайт, ушул улуулукка калыптан. Шарт окуйбуз кадимкидей эле, баягы Кудайдан буйрук чыкты, Кудай каалады дегендей эле ошол Кудай сыпаттагы адамдар тескейт. Мына ошентип отуруп анан дүйнө биригет. Ушуну глобализация деп коет. Ошондуктан ушуга ар бир адам калыптаныш керек. Калыптанбасаң сен ылгоодо кала бересиң. Өлүп кала бересиң. Мен кызматымды кылып атам. Аманатын айтып коюп атам ата тегиңин арбагынын. Мындайча айтканда. Же болбосо керээс айтып кетти эле дейт го. Аткарайын дейт. Атам керээс айтты эле дейт. Бизге сын койгондор болду башатта. Анан мен арбайды жок дебечи. Мен ошонун кызматын кылып атам. Кырсыгып калба, түшүң ишиң бузулуп десем эле ошондон анан кээ бирөө унчукпай калат, кээ бирөө болсо сиз айткандай болуп атат дейт. Мен өз саясатымды жүргүзүп аткан жокмун. Мен өзүңдү гана таанытып атам. Өйдөлөтүп атам. Аяң кабар сага берилбейт. Сенин кызмат ордуң жок. Себеби сен карасың. Сен клеткаң сөөгүңө чейин кирдеп бүткөн. Сен өзүңдү тааныбайсың. Сен ойчул да ээрчишиң мүмкүн. Багыт берген адам да ээрчишиң мүмкүн.
өсүшүң мүмкүн. Ошону эле сиңирип алсаң, даяр нерсени анда сен азаматсың. Бүгүнкү темабыз ошо мээрим жөнүндө биз ошо кичине өзүбүзчө талкуу кылып, ойго келген нерсени жазып, иреттеп, жөнөкөйлөштүрүп элге жеткирүү. Кыргыз журтка жеткирип атабызбы? Ошого калыптанып барып эртең орус тилде келген журналисткеби, окумуштуугабы же жалпы дүйнөгөбү жарыялайбыз. Мээрим. Сиз мындай ойлонуп көрсөңүз, эмнеден жаралгансыз? Кудайдын мээриминен жаралгансыз. Башка эмнеден жаралдың? Кудайдын нурунан жаралдың. Жаның кайдан жаралды? Кудайдын мээриминен, нурунан жаралды. Кудайдын нурунан сен жаралсаң, эми Кудайдай ошону бирөөгө бир. Кудайдай мээрим төк. Ошондо сен энерги өткөргүч провод болуп атасың. Мына ааламдык законду мен өзүмө калып калган жокмун. Аалымдын келишинче элге берип атам. Аураңарга жараша сүйлөп атам. Мисалы, окумуштууларга мен башкачараак сүйлөйм, жалпы элге башкачараак дегендей. Аурага жараша сөз берем, багыт берем. Ансыгандай мына сиз кимден жаралгансыз, эмнеден жаралдыңыз? Ойлонуңузчу. Сиз Кудайдын мээриминен жаралдыңыз, нурунан жаралдыңыз, мээриминен. Эмнеге дегенде сиз чөп болуп жаралган жоксуз. Сиз бадалбак болуп жаралган жоксуз, сиз мал жандык болуп жаралган жоксуз. Сиз теңир адамды мен жаратканды сактап улап бер деп, өзүнүн энергиясынан, нурунан, сыпатынан жаратты. Кана сизде мээрим барбы? Бирөөнү жакшы сөз менен жарата аласызбы? Келиңиз эми өзүбүздү изилдейли. Барбы ошо мээрим? Энелик мээрим жок кээ бир энеде азыр. Өзгөнү эмес, керек болсо өзүнүн баласына мээрим төг албаган. Өзүнүн эгизи, никелешине мээрим төг албаган адам, энелер бар. Энелик мээрим. А Кудайдын мээрими чексиз болуп атпайбы? Пендеси периштеге теңелгенге чейин мээримдүүлүктү, кечиримдүүлүктү пир тутат. Мына, келиңиз ошо мына, Кудай этап деп атпайбы адам? Көккө айланат, ак карадан чыгып отуруп деп. Кел мээрим төгөлү. Кантип төгөбүз дегенде, адамдын баары, мейли кыргыз, мейли орус, мейли ошо мусулман, мейли араб, дагайсы, иранец, может там Ирак, мейли дунган, мейли сыган, бул жараткандын жараны да, жаны да. Кел ошондой көрөлү, баарына мээрим төгөлү. Мен диндегилерди дагы түшүнөм, мээрим төгөм. Алар да өз ишени менен иштеп атат, жашап атат. Бирок жол көрсөтүп атабыз да. Дагы бир бийик түшүнүк бар, дагы бир эволюция бар, акыркы эволюция. Жана акыр заманда бул алтын доор, акыр заманга чейин пайгамбардын осуяты болот деген, ал болду. Эми акыркы заман башталып атпайбы? Алтын доор. Адам ошо Кудайдай мээримдүү болуп калса, кечиримдүү болуп калса, ою сөзү орундалып калса, мына энергия өтүп, адам айыгып, депрессиядан чыгып калса, Кудайдын ишин сен аткарып атпайсыңбы? Сактап улап берип атпайсыңбы? Бириктирип атпайсыңбы? Мына дүйнө элин бириктирип бир түшүнүк өткөрүп атасың. Кудайлык этаппы? Ошонун кызматын кылып атасыңбы? Сенин фамилияң Кулбус дейт да бирөөлөр, пендебиз. Менин фамилиям Кулов эмес, меники Адамов. Мен периштедей тазамын. Тазаланып атам, өсүп атам, мээримдүүмүн. Мына караңызчы, мына Кудайдын кызматын сен аткар, анда аткар. Сакта, мына жараткан жарандарын сакта. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүн көркөм чыгармасы, аны сен бузба, аны талкалаба. Аны кордобо табиятты. Сен сакта, ула. Анткени тирүүлөр жашоосу жерде эле. Ал керек. Мына. Кайра бир жерде ошо ааламда берилет. Шам бала аты Арстаналайга берилди дейт. Эмнеге дегенде, билип, билбей, чын жүрөктөн кызмат өтөгөн үчүн көк асман ээси Арстаналайга Шам бала деген жан берди.
Шамбала деген жан, энергия, ал эмне кылат дегенде адамзатты бириктирет. Мына адам тукумун бооруңузга кысып, атасы да энеси да болуп, караңгы кайталанма жашоодон чыгарып, оюна жөлөк болуп, колуна таяк болуп, көзүн ачып, алтын доорго илим берип, алтын доорго өткөзөсүз. Мына ошондо да мээрим төгүп дейт, караңызчы. Адам баласына мээрим төгүп, бооруңузга кысып дейт. Мына сиз азыр мээрим төгүп көрүңүзчү. Төгө аласызбы? Эгер төксөң, мына азыр байкап көрүңүз, ушул эфир убагында. Мээрим төксөң өзүң жеп жеңил болуп каласың. Кайра мээрим жөнүндө. Мээрим төккөндө сенден өлүм качат экен. Чын эле. Мээрим төгүп. Эми күлүп эмес, ырсаңдап каткарып эмес, мээрим ичиңен. Ушул оңолуп кетсе болот эле деп, бир жамандын ар жагын жакшы көрүп, карачы сууңан, булагыңан деп, көзгө көрүнгөн. Кудай мени ушинтип жаратканына деп, мээрим төгүп. Сен мээримден жаралдың, демек мээрим менен гана байланышка чыгып атасың. Табиатка, адамга, мына китеп жазган агаларга мен ыраазымын да. Мээрим төгөм. Карачы кандай биригүү болот. Анысы кандай, ар бир адам азыр мээрим төгүүгө милдеттүү. Аял, эркек, ак, кара, жаман, жакшыны карабай. Ошондо гана дүйнөлөшүү болот деп берилет. Мына менин кылып аткан ишимди сиз бааласаңыз, мага мээрим төгөсүзбү? Мен сиздин кыйналып атканыңызды көрүп, өйдөлөтүп, мээрим төгүп атпаймынбы? Оорубасын, оору кысылуудан эле болуп атат, өзүн тааныбастыктан деп, мээримим өтүп атпайбы, агарып атпайбы? Ошентип сиз мээрим төксөңүз, сизде өлүм жоюлуп кетет экен. Өлүм качат дейт, түбөлүк коштошот адам менен. Ушул чынык адам. Адам өзү ким? Адам өзү жаратуучу. Ал аял эмес, ал эркек эмес, ал жаман эмес. Эмнеге жаралган дегенде жаратуучу. Мына, мээрим төгүп жаратып алып атпайбы? Келчи, келе кой, өйдөт. Келиңиз, келиңиз. Деп эле ушу киши кире калганда адам тура калып эле мээрим төгүп атсаң, музуң кетеби, кышың кетеби, өкүрөңдө жаз байырлайбы? Ошонун мээриминен, ошо сага кылган мамилесинен сенде өзгөрүү болот. Экинчиден, ошону көрүп сен калыптанасың. Ошону көрүп, карачы ушундай экен деп. Мээрим жайнап турса, энеңде, атаңда, сенде үйдө уруш болбойт го. Үйдө ырыскы болот го, ынтымак болот го. Мына, эжекейлер, энелер, сиздерге тиешелүү бул эң башкысы. Себеби Кудайдан кийин эле адам, Кудай өзүнөн кийин эле аялды жаратып, сыйкыр керемет касиетти берди. Алсыз жаратты дейт, бирок сыйкыр керемет касиетти берди. Ушул чынык адамдан, мына өзүн тааныган адамдан табиатка, адамзатка мээрим, сүйүү бөлүнүп чыгып турат. Динчи, дин бөлүп атпайбы? Ак карага бөлүп атат. Керек болсо капырды өлтүрүш керек. Теңирчини өлтүрүш керек. Жерге көмбөш керек. Жаназа окубай коюш. Сиздердин түшүнүк кайда? Эмнеге мээрим төкпөйсүң? Эмнеге ушу баары эле бир дебейсиң? Керек болсо ойлонуп көрсөң, сойку деген кыздарды деле өтө мээримдүү экен да. Эмнеге ал баарын жакшы көрүп атат? Жок дей албай атат. Мына жаман жагынын ар жагын көрсөң, сен мээрим төккөн атасың да. Алгысты да жакшы көргөн атасың да. Себеби көңүл ачык, ак көңүл деген сөздөй. Ак жүрөк деп коет кыргызда. Карачы эми, ошону жаман көрбөгөндөн сен мээрим, анткени мээримдүү адам баарынын тилин билет. Мээрим бул сүйүү. Мына сүйүү. Сүйүү өзү бул сыйкыр. Сыйкыр бул өзү сый, мамиле. Сыйды кыргынынан көрсөтүү керек экен да, мисалы сыйды.
Кудайдай мээрим төк, ага калыптан бардык адам муну төге албайт. Себеби ал ичтен калыптанып агара элек. Мына мээрим төгүп, мен ушу талкуу кылган эжекелер жүрөгүм титиреп кетти, денем балкып кетти дейт. Анысыгандай азыр деле чындап эле ар бир адам мээримге муктаж, мактоого муктаж, колдоого муктаж. Керек болсо жер энеге мээрим төктөлүп атат. Мына адам көккө айландагы табиятты жашылга айлант. Мына табияттын 3 баласы болуптур деген ушул болуп атат да. Анан улуу баласы арбайлар, ортончу баласы кыргыздар, а кенже баласы улуттар. Табиятты кордоп коюптур. Эми табиятты бейишке айлантышыбыз керек. Мына жазга айлантып, биз алыбыздын келишинче кыргыз эргесинен баштап табиятты бейишке айлантып атабыз. Мээрим төгүп, жакшы көрүп. Жер эне дагы ошо мээримге муктаж. Ошондо адам көккө айланат, табият жашылга айланат, ак кара жоюлат. Эски ак кара деген түшүнүк, эки эле күч калат. Көк, жашыл. Мына урматтуу улуу журтум. Мээрим бул өзү нур да. Мына мээрим төгүп атасың. Мээрим бул өзү энергия. Жаңы доордун талабы ушул болуп атат да. Эмоциядан чык, энергияга калыптан. Энергия бул мээрим. Эгер сен мээримге өзүң өтө албасаң, анда сени эмоция кысат дагы. Оору, шишик, писих, рак оору ошондон болуп атпайбы? Эмоционалдуу адамда ошо шишик, писик, рак, кан менен айланган организмдин баары ууланып атат. Энергия койт. Энергия бул нур. Нур кайра мээрим. Ана мээрим төгөлү. Өзүңдүн жаның үчүн төк. Арган кетет. Мээрим төк. Мээрим төгүү энергияга айланыш үчүн боштондук. Кайра ошо аалам жөнүндө түшүнүк. Табияттын кызматы жөнүндө. Анан адам деген бул эмне? Адам бир жөн эле бир мөмөлүү бир чоң дарак. Бир 200 бутагы бар дейли, майда чоң болуп отуруп. Ошо 200 мамлекет. 200 улут дегендей эле бир. Кайра баарын бириктирип эле бир мөмөлүү даракка айланып атпайсыңбы? Ошентип келип туруп анан мына адам улуулукка калыптанган кезде анан мээрим төгүү керек. Ошо улуулукка калыптанган кезде анан дүйнөлөшүү болот, биригүү болот. Ушул ааламдык закондо маймылда эркекти мактаса мугалим болот. Жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактаса жоокер болот. Таң аткандан каш карайып, күн батканга чейин эркек аялдын мактоосуна, жакшы сөзүнө, колдоосуна муктаж күтө берет деп берилет. Мына азыр деле мындай ойлонуп көрсөң, эркек акыл менен жашайт. Эркек кызылгандуу болот, согуш чыгара берет, көтөрүмү жок болот. Эч нерсеге көтөрүмү жок. Бала да бага албайт. Бир баласы колуна түшүп калса эжесин же энесин издейт. Ичип ийет, басып кетет, муунуп алат, тыштап коет өзүн. Акыл менен жашайт дейт. Акыл азгырык, акыл азоо ат. Ажалга алып барат. Азоо атты алып барсаң, азоо ат жыгат го. Анысы кандай акыл ошо азоо ат. Минип алсаң, азапка алып барат, ажалга алып барат. Акыл кайра могу көз карашка жашоо, күнүмдүккө. Сезим бул көк асман менен бир жашоо. Энелерде сезим иштейт, акылдары кыска болот. Аялдарда. Анан мынтип ойлонсок, азыр сезим иштеген эне деле калбаптыр. Бир деле жок окшойт, билбейм эми. Айылда мүмкүн бир кээ-бир адамдар бардыр, бирок жок го эсе. 99% десек болот. Акыл калдырып алыптыр эжелер, энелер, кыздар. Муну кайдан байкаса болот? Мына инсульт болуп аткан, инфаркт болуп аткан, сахар болуп аткан, рак болуп аткан эркектин деңгээлинин дагы ошо эне аялдардын көпчүлүгү. Экинчиден,
нервиштетип аткан, уруш чыгарып аткан деле ошол энелер. Себеби сезим иштебегенден кийин эне меселе эркекке айланып алыптыр. Эркекке окшоп акылга, кызылгандуулукка, өзүмчүлдүккө, өзүн тааныбастыкка. Тетирсинче эркек эне сыпатка калыптануу керек деп ааламдан берилет. Кайра ошо адамзаттын огу, ядросу деги мындай адамзатка багыт берчү адам ким десе ааламдан берилген. Бул адам ата, бирок эне сыпаттагы адам болот деп бул арстаналай. Мээримдүү. Ошол эне сыпаттагы адам гана мээримди бөлүп берет экен да. Ошондон энергия өтөт экен. Мисалы bir үйгө кирсең кускун келет го. Мисалга чындап эле ичиңе. Себеби кара энергия. Кээ бир адамдардын жүзүн көрсөң, кара үзгөйлүк, өзүмчүлдүк мындай эле жүзүнөн кара көрүнүп турат. Кээ бир адам нурданып, мындай мээрим чыгып, аурасы таза болуп турат. Мына урматтуу боло журтум. Келиңиз биз ушундан баштайлы биринчи. Аял, эне кайра так берилет. Дүйнө элинин багытсыз калгандыгы бул энелердин ааламдык сыпатка калыптанбагандыгына деп. Мына дүйнө элинин туңгуйга такалгандыгы, балдардын бактысыз калгандыгы, дүйнө элинин кыйрап атканы бул аял сыпатынын ааламдык сыпатка калыптанбаганы деп. Себеби 70-80% үй бүлөдөгү балдардын, мейли эркекпи, мейли кызбы, аялдын аң сезимине, ой кыялына, жүрүм турумуна калыптанып калат. Аялдын жан дүйнөсү жакыр болсо, жарды болсо, аялдын жан дүйнөсү жарды болсо, үй бүлөдө жакырчылыкты алып келет. Аялдын өскөн өзөгү жакшы жашоону тарбиялайт, тартуулайт, өнүктүргүч, көрктөндүргүч. Аял жакшы жакка калыптанса, жаман жакка калыптанса жегич, ириткич зат деп. Ошондо жерене кырсыккандай болуп атат да. Жерене кырсыкса адамдын да айласы кетет да. Ошо аял кырсыкканда эркектин канча кыйынсынганы менен жеке аракети эч жыйынтык бербейт деп. Эркек кыйынсынганы менен баары бир аялда амал көйлөлүк басымдуулук кылат. Кана мээримдүүлүк эле кайталычы, мына мээримдүүлүк барбы сизде? Ушу баарына мээрим төгүп атасызбы? Жеренеге, Кудайга, арбайга, адамдарга кантип мээрим төгүш керек дегенди ойлонуп көрүңүз. Жерде жаман дебе, бириңди бириң. Жаман жагын көрбө. Ааламда ар бир адамдын арбайынын, рухунун орду бар, ошого карап мамиле кыл. Кудайдын мээриминен жаралыппыз. Эртең кабагын бүргөгөндө сот кылып алып кетти экен. Мисалга, соттоп алып кетти, бирөөнү жаш алып кетет, бирөөнү ортодон алып кетет. Мына азыр жөн эле айтылып атат. Көчөдө мас болуп сусуп өлтүрдү, анан правый руль сусту депчи. Бул ылгоо жүрүп атат. Адам өзүн тааныбаганда кандайдыр бир сиз үчүн балаңызды алып коюп атат. Себеби жерде бала чакадан кырсыгат деп турат. Мисалга, өзүнүн жашоого жаралуу максатын билбеди, ошон үчүн алып коюп атат. Кайра деле ошол. Каражаттын жоктугу сенин касиетиңдин жоктугу деп берилет. Касиетиң жок болсо, каражат качат. Касиет кайра аялдык сыпат, энелик сыпат, адамдык сыпат, периштелик сыпат барбы сизде? Мээрим, нур кайра периште болуп атпайбы? Ошон үчүн жана уруш болгон жерде 40 күн периште качат деген ушул. Бул ааламдык сабакта тетирсинче ошол көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар жайгашат деген ошол. Көзгө көрүнбөгөн периштелер жайгашат клеткаларыңа. Ошолор келип операция кылат, калыптандырат, улуулукка менен. 100% оорудан айыгат деп берилет. Бирок ага эмне керек? Ниетиңдин тазалыгы, ошого карап бир келип айыгып кеткен адамдар бар. Эне сыпатка. Аялдын табыгы орду кандай болуш керек? Деги эле табыгы мындай жаралгандагы сыпайы мамиле, назик, купуя сыр сактаган, токтоо, жөнөкөй,
кечиримдүү, тил билгилик, чечкиндүү, акырын кыймыл, карапайым, кайрымдуу, табыгы илимдүү. Аял Кудай тараптан көп милдеттерге, көп кызматтарга милдеттендирилген. Аял өзүнүн жол жобосун өздөштүрө албаса, айлана бүт нуксуз, турмуштары конусуз, турмуштары эптемей, мамилеси маңызсыз, жүрүм туруму жараксыз, үй тутунуусу иретсиз, кыялы жөн эле бир алып учма, оюн, күлкү, той, жылтыр болуп калат. Аял өз жолунан адашкан болсо, зор кыйынчылык, оор турмуш пайда болот. Коомдо дагы, үй бүлөдө дагы. Себеби эмнеге бул аялга мындай кызмат ыйгарылган десе, эненин тилеги өтө тез орундалат экен, эгер ак болсо. Эне сезим менен жашайт экен, энеде сыйкыр иштейт экен, мына баланын жүрөгүн эне көтөрөт. Анча-мынча ошол толгонуп калган боюнда бар келиндин курсагын эне тууралайт, түстөйт, ордуна келтирет. Төлгө ташты анча-мынча энелер тартат, үйдө энелер аластайт дегендей. Ошо сыйкыр керемет энеде бар экен. Ошол болуш керек. Зор кыйынчылыктарга дуушар болот. Эгер өз ордунан адашса, жолунан, ошо табыгый мыйзамдан оор турмуш пайда болот. Жогорку күчтөр аркылуу жазаланат. Кудай аялга кандай кызмат ордунан туура эмес өскөн багыты. Бул шашмалык, алдамчылык, кенебестик, бийликке, байлыкка кызыгуу, менменсинүү, бирөөнү башкаруу, күйөөгө теңелүү, куру намыс, мактанчаактык, катуу кыймыл, куру кыял, жасалма мамиле, эки жүздүүлүк, кыянатчылыкка баруу, сезимсиздик, тилге кирмелик, жеңилдик. Бул эгер сыпаттар болсо аялда, жөн эле сырты бир коробка, жылтырак, ичи кылтырак болуп калат. Аял ар нерсенин ачкычы болгон күч. Ушу мээримге карап аялга өтүп атабыз теманы. Камкор ата, мээримдүү эне деген сөз бар го. Сиздин мээримиңизге кайра мына так берилет. Ар бир адамдын кыял мүнөзү табиатка, аалам жерге таасир этерин билип, мүнөзүн мээримдүүлүккө калыптандырсын. Мээримдүүлүккө калыптандырсын, караңыз. Ошондо сиздин ичиңиздеги кырс мүнөңүз сыртка, табиатка таасир этип атат. Кайра бир кырынан адам оңолгуча Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы бул табиат. Табиат аркылуу сени жазалап келет. Эгер адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиатта кыргын, сүргүн, оору, вирус, булут, куюн, жер көчкү, кар көчкү, кырсыктыруу көп боло берет. Кургакчылык, малдын, жандыктын өлүмү, караңыз. Ошондо биз мээрим төккөндө табиат Кудайдын аткаруучусу, нур, энергия, Кудай анын улуу кызматчылары бизге мээрим төгүп атат. Мына сиз бошоткондо, өзүңүздү бош кармаганда, сиз акылдан чыгып атасыз. Аздыр көптүр ушу 1 саат эфир убагында болсо дагы. Ошол кезде сизге энергия отуруп атат. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен түшүмдө булак көрдүм эле. Булактын бир тарабында эркектер турат өсүптү, бир тарабында аялдар турат өсүптү. Биринчи ошо булактан мен өзүм кочуштап суу ичтим эле. Ошо түшүмдө аштан анага айтайын деп өсүптө кете албай атам. Сөзүңүз башаттан угулган жок, мага түшүнүксүз болуп калды. Аял ар нерсенин ачкычы болгон күч, эне. Аял ааламга негизчи өсчү өсөк. Мына мындай карап көрөлүмү, кыргыз саясатында жүргөн энелер деле кандай кырсыгып атат. Демек, бийлик кылчу орду жок экен да.
ар жагынан болбогондон кийин, энелик сыпат болбогондон кийин. Көрөрманыбыз бар окшойт, саламатсызбы? Алыстап кетиптир. Мына, урматтуу улуу журтум. Караңыз. Мындай эле көз көрүнө эле бизге төлгө белгиси чыгып атат. Көз көрүнө эле тарбиялап атат Кудай. Эң башкысы азыр ушу улуу журтту улуулукка калыптандыруу керек. Эң башкысы. Анан улуу маданият болсо ошого жараша саясат болгон атат. Улуу маданият болсо үйдө тынчтык болгон атат. Улуулук болсо үйдө ырыскы токтогон атат. Аздырбы, көптүрбү көкүрөгө салган жашоо менен жашаган атабыз. Кедей жетем дейт байга, бай жетем дейт айга дегендей эле болуп атабыз азыркы күндө. Турмушубуз жаман, жер жаман деп эле атабыз. Согуштан кийинки жылдарда же кыйынчылык убакытта чөнтөктө пул болбосо дагы, кийим жыртык жамаачы болсо дагы көкүрөгүбүздө Кудай болгон го. Азыр баардыгы бар. Свет бар, газ бар, кенен жашоо бар, тынчтык бар, ырыскы бар, нандар желбей калып атат, ит карабай атат. Той топурдагы чыгымдарды айтпай эле коелу. Ошондо да биз найразы болуп атабыз. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Мен түшүмдө булак көрдүм эле. Булактын эки көзү бар экен. Бир көзүндө эркектер турат өчүктө, бир көзүндө аяндар турат өчүктө. Анан баягы булактан биринчи эле өзүм бир көчүт ичип, анан аркамда аяндар көп, аяндар өчүктө турат да. Анан эркектер да көп, эркектер ошо булактын бир көзүндө өчүктө турушат. Аябай жакшы түш экен бул. Ушул кээ бир адамдардын түшүн угуп, эфирден, ушу телефондон мен аябай таң калып атам да. Себеби ушул биздин айткан ааламдык мыйзамдын иштеп атканын көрүп, бир отчетун көрүп атабыз. Анан апамдын айтуусу булак, бул булакка биригип анан суу болуп кетип атпайбы? Анан бир булак, мисалы шар суу көрсөң да бир мазарлуу булакка барат го издеп. Ошонун энергиясы бар деп. Ансыгандай эле ошол очередте турат, анан мен суу уртап атам дегеним, ушу суу бул ааламдык илим, ошол бир чоң энергия программа. Анан ушу булак кайра эле ушу ааламдык илим. Бул бир кыр арстан алай десек болот. Бир кыр ушу ааламдык мыйзам десек болот. Сууга карабай ошо булакка барды. Анан эми эркек, аял эки жерде турат дегенде бул эгиз жашоо башталып атканы, энергияга калыптанып атканы, жана өткөлдөн өтүп атканы, бир булакка барып атат да, очеред деп атпайбы? Ошол өткөлдөн өтөт. Ошондуктан ушу ааламдык илим, улуулукка калыптанып, болбосо мына мээримдүүлүк болбосо, сенде энергия болбой калат экен. Анан сенде эмоция каптайт экен эле, эмоция кайра эле ошол ак кара калып барып, ичи тарлык, кысылуу, пысылуу өзүн тааныбастан эле өлүп калып атат да. Мына ошо кайра бул мээримдүүлүк же булак, информация. Суу бул илим деп берилет. Ушуну көрүпсүзбү? Жакшы, бул сизге тиешеси жок, бул жалпы адамзатка деп айтсак болот. Аял дүйнө элинин түзүүчүсү. Аялдын жан дүйнөсү жакшы жакка өнүксө, өнүктүргүч, көрктөндүргүч, мейли коомдубу, мейли табияттыбы, мээрим төксө деле ошо табият муктаж. Бирөөгө мактап койсо деле ал муктаж. Үй бүлө деле ошол өнүктүргүч же көрктөндүргүч. Жаман жака өнүксө, жегич ириткич зат. Жакшы жака өнүксө, адамдын жан дүйнөсү өнүктүргүч, көрктөндүргүч, эң башкы күч. Аял тутандыргыч, ар нерсени калыптандыруучу күч. Аял акыретке барганда руху, эркекке караганда көп нерсеге жооп берет. Себеби жаралган күндөн баштап Кудай ушундай кызмат ыйгарган. Ушу ааламга руху барганда сурак жүрөт дейбизби?
өсүү болот дейбизби? Ошондо аял баланын тарбиясынан дагы эрдин тарбиясына биринчи жооп берет дейт. Анан ойлонуп көрүүгө туура келет. Бул кантип десең, чын эле турмушка чыктың эле, энеңен чыккандан эле 5-10 күн өтпөй эле бөлүнөлү дейт да. Энесинен бөлүп кетип атат. Энесинен бөлдүңбү, сен энедей мээрим төк. Көтөрмөлө. Баланын тарбиясынан дагы эрдин тарбиясына биринчи жооп берет дейт. Караңызчы. Өстүрүү керек. Себеби ал пустой эле бир коробка, эркек. Акыл менен жашайт. Аял сезим менен жашайт. Жер эне, кайра асман деп түшүнсөк болот, ошо эгиз. Асман жерди, аял эрди эгиз кылып, тең кылып анан жаратып атпайбы Кудай, теңир, тең деп. Аялдын жан дүйнөсү жарды болсо, пендечилик жашоодо жакырчылыкты, жаман жашоону тартуулайт. Аялдын өрчүгөн өзөгү жакшы иштерге өбөлгө түзөт, өмүрдү узартат, жакшы жашоого алып келет. Чындап сени мактап, колдоп турса, сен кыжаалат болбосоң, капа болбосоң, өмүрүң узарып атпайбы? Кысылбасаң. Кыздар турмушка чыгаардан мурун табыгы илимге калыптануу керек. Аялдын өскөн өзөгү ааламды башкарат. Аял адашканда акыйкаттын чыныгы жүзү караңгылашат дейт. Мо Кудайдын мыйзамы да иштебей караңгылашат экен, кыйналат экен. Себеби аял адашты. Мына жердин Кудайы ким? Адам. Бузса да, курса дагы, элди бир багытка бурса дагы саясатчы дегендей. Мына адам. Саясатчы эле булгап коюп атабы? Же элди кармап коюп атабы? Же бузуп коюп атабы? Же утурумдукка байлап коюп атабы? Же куру түйүшкө салып коюп атабы? Мына ушундай эле жердин Кудайы бул адам. Ошондуктан ошо Кудайдай жер энеге мээрим төгүү, адамзатка мээрим төгүү, Кудайдай ушу багыт берүү, жол көрсөтүү. Мына бул кандай дегенде, улуу адамдар отуруп тескеген. Көзгөрүн алып келип. Кыргыздын түрмөсү болгон эмес. Уят каруу менен бата тартуу болгон дегендей. Уят карды касиеттүү адамдар, улуу, ыйык, улуулукка калыптанган адамдар. Анан бата тартты. Мээрим төгүп койду, бата тартты, бул багыт берди деген. Ошо пендеси периштеге айланып сыртка чыкты. Караңызчы керебетин, улуулугун. Анан ушу кыргыздын улуулугун көп ойлонуп көрсөм, кыргыз улуулукка калыптанган кезде жер жашоосундагы сөз ошону мактаганга жетпей да калат экен деп ойлоном. Мисалга, мына сен нурсуң деп атам. Сен периштесиң. Эжеке, агай, бир тууганым, сен периштесиң, нурсуң. Сен Кудайдын мээриминен жаралгансың. Сени мээрим төксүн деп жараткан. Сени мындай тең жашоону кармасын деген, калыс бол деген. Сенин оюң, сыйкырың иштейт десең, ушу сыйкыр дегенге азыр адам ишенбейт да, мисалы. Сенин шаманчылыгың иштейт десе ошого ишенбейт. Көрдүңүзбү, ошентип жер жашоодогу сөз адамды мактаганга жетпей калат экен да, ойлонуп көрсөм. Улуулугун айтканга, ошон үчүн жөнөкөйлөштүрүп түшүргөнгө туура келип атат. Мен да ушул кыргыз журтун, ушу көрөрмандарды, эже агайларды мактап койгум келип атат. Адашат адам, адашкандын айыбы жок, кайрылып үйрүн тапкан сооң дегендей. Биздин могу туруктуу, мына кыргыз бос үйдө жашап боштондукка чыккан дейт. Эч кимге мындай кол алдында болгон эмес да, керек болсо көчүп алып кетип калган. А могу байланма жашоо бул кор кылып коет экен. Бирок кыргыз жерде тозок көбөйгөндө нурга айланат, периштеге айланат, ааламды кастай өсөт. Мына өткөндө эфирде айттым го, чөп деле ааламды көздөй өсүп атат. Деги эле жаныбардын баары. Бадал бак деле асманга карап өсүп атат. Тоо ийри турса деле елка тиги өсүп атат, мисалга. Анысы кандай бул өсүп, могу тозок жашоодон биз кутулабыз.
Сиздер ушу куткаруучусуңар деп учурашсам да болот. Кандайсыздар, дүйнөнүн куткаруучусуңар десем. Мына тозок жашоодон могу сөздөр менен, энергия менен оорудан куткарып атабызбы? Сиздер да ошол энергияга калыптанасыздар да эртең дүйнөнүн куткарасыздар, улуулукка калыптандырасыздар. Ошон үчүн сиздер куткаруучусуңар деп айтсам болот. Сиздер жеренесиңер деп айтсам болот. Сиздерде бар ошо женеренелик, мээрим. Сиздерде бар ошо улуулук сыпат. Мындай карап көрсөң, Куданын жаманы суу кечирет деп, ушу Куда эки журтту бириктирип атпайбы, эки урууну бириктирип атпайбы, мисалга эки айылдын ынтымагын бириктирип атпайбы. Ушу сиздердин улуулук бул маданиятыбыз да биздин. Башка улутта анчалык эмес да, бул Кудага мисалы орус элинде анча маани бербейт. Мына ошол сиздин ушу кудалык сыпатыңыздар менен сиздер адамзатты бириктире аласыздар. Сиздер дүйнө элине жол көрсөтө аласыздар, сиздер мээрим төгө аласыздар. Урматтуу улуу журтум, биз ыраазы болушубуз керек. Ошо Кудайдан бир кут түштү, энергия оомат түштү, ошого бир калыптанып алалы, нурга түштү, мынабынча сөз түштү, чечени түштү, көсөмү түштү, чебери түштү, Олия деген бул ойчулу түштү, бизге укук берди, дүйнөнү ушу тегеретип тегиздегенге, шарт окуганга дегендей. Ушул сыпаттар сиздерге калыптансын. Эскиче ошо көкүрөгүңүздөгү мээрим келгенде, жылуулук келгенде кыштар кетет го. Кышыңыздар кетсин, кырсыңыздар кетсин, кырсыгыңыздар кетсин. Бул жерде ойлонуп көрсөң, мына кырсык эмнеге болот дегенде, кызмат кылуу үчүн гана болот. Мына мен да кырсыкка кызматымды кылдым, кырсыктан кутулдум. Оорум неге болот дегенде, мага ооруп келет да, ушу сөздөрдү угуп өсүп алат. Оору бир эле шылтоо болгон болот. Ооматыңыздарды алып атасыздар. Ансыгандай ушу ооматыңыздарды алып, ооруңуздар жоюлсун, кызматыңыздарды алып, кырсыгыңыздар жоюлсун. Ушу сабак өтүп аткан кезде үйгө энергия отурат, нур отурат, эскичилик кетет, улуулук сыпаттар калыптанып, улуу сөздөр болуп, үйдө ушактар кетип, адамдык сыпаттар болуп, бир арамдыктар кетип, улуулук энергиялар отуруп, ушу отурумдук рахаттар жоюлсун. Көкүрөгүңүздөрдө жаз байырлап, уйкуңуздар тынч болуп, ошо нурлар, сырлар жайгашып, мындай өлгөн клеткаларыңар тирилип, өчкөн касиетиңиздер калыптансын. Эмки жуманын биринчи иш күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Ушу түш жорлар, асма суроолор болсо WhatsApp 706 988 188.